2018-жыл Россия футбол боюнча дүйнө чемпионаты. Жарым чейрек финал. Тарыхтагы мыкты оюнчу делген Месси лидерлик кылган Аргентина менен Франция көк майсан үстүнө кез келди. Oyun 4-3 esebinde Fransыздардын пайдасына жыйынтыкталды. Ал oyunda ошол кезде 19 жашта болгон Килиан Мбаппе дүйнө жылдызын көлөкөсүндө калтырды. 90 мүнөт Месси ийгиликсиз соккуларды узатып жатты. Мбаппе болсо 2 гол киргизүүгө жетишти. Бүгүн дүйнөнүн эң кымбат оюнчусу, дүйнө чемпиону Мбаппе тууралуу кызыктуу 5 фактыны сиздерге айтып беребиз. 2 жашынан баштап топко жакын. Килиан 1998-жылы 20 декабрда Париж шаарына жакын Бонди шаарчасында спортко жакын үй-бүлөдө жарык дүйнөгө келген. Килиандын атасы Камерундан көчүп келген иммигрант болгон. Ал жергиликтүү клубда башкы машыктыруучулук милдетти аркалап, кийин Бонди клубунун спорт директоруна чейин көтөрүлөт. Ал эми апасы Файза гандбол спортунун чебери болгон. Атасы Килианды 2 жашынан тарта эле стадионго чогуу алып барып жүрүп топ тепкенди үйрөтөт. 6 жашынан тарта Мбаппе өзүнүн бир канча улуу футболчулар менен машыгып баштайт. Реалдан 2 жолу баш тартты. 14 жашында Килиан Франциянын эң мыкты футбол академиясы саналган Клерфонтенде машыгып баштайт. Ушул эле академия Франция футболунун легендалары Тьерри Анри менен Лилиан Тюрамды тарбиялап чыгарган. Ошол кезде ага Мадридтик Реал клубу кызыгуусун жашырбай өз командасына чакырат. Мбаппе үчүн бул түш сыяктуу эле. Зидандын оюнун телевизордон көрүп, суктанып келсе, эми Зидан өзү Мадридке чакырып жатат. Мадридке келген Мбаппе үчүн келишим даяр турган. Ага атасынын колу гана керек эле. Бирок атасы Мбаппени Мадридке калуусуна каршы чыгып койгон. Мадридке болгон сапардан Мбаппе баары бир кубаныч менен кайткан. Ал өзүнүн кумири Криштиану Роналду менен сүрөткө түшкөнгө жетишкен. 16 жашында чоң футболго аралашкан. Реалдан баш тарткан Килиан Монакого кошулат. Ал 16 жашында аталган клуб менен Франция чемпионатында дебют жасаган. 2017 жылкы сезондо Мбаппе Монаконун негизги оюнчуларынын бирин айланып, 26 гол киргизет. Ал эми Монако Франция чемпионатын багындырат. Бул сезондон кийин Мбаппени алуу үчүн командалар кезекке туруп калышкан. 100 миллиондогон еврону төлөгөнгө Реал менен Парис Сен-Жермен клубтарынын гана мүмкүнчүлүктөрү болгон. Бирок Мбаппе Франциядан кетүүгө шашылбайт. Ал Парис Сен-Жермен менен келишим түзүп, жалпы трансфердик баа 180 миллион еврону чапчайт. Европа жана дүйнө чемпиону. 2016-жылы Мбаппе жаштар арасына Франция менен Европа чемпионатын жеңип алган. Ал мелдеште Мбаппе 5 жолу гол киргизүүгө жетишкен. Бирок ал чемпиондукту майрамдаганга катышкан эмес. Себеби жакынкы күндөрү Монако менен машыгуулары башталмак. Ал эми 2 жылдан кийин ал чоңдор арасындагы дүйнө чемпионатына катышып, Франциянын чемпион болушуна чоң салымын кошкон. Мелдештин жүрүшүндө ал 4 гол киргизген. Жыйынтыгында ал мундиалдын эң мыкты жаш оюнчусу наамын жеңип алган. Ылдамдык жактан астына эч кимди салдырбайт. Чабуучунун эң негизги артыкчылыгы анын ылдамдыгы. Бир оюнда ал саатына 38 км чейин ылдамдыгын жогорулата алган. Бул көрсөткүч тарыхтагы эң мыкты спринтер Усейн Болттун мыкты көрсөткүчүнө барабар. Мындан тышкары, оюнчунун дриблинг жөндөмдүүлүгү да көп адамдарды суктандырып келет. 2020-жылы жайында Европа чемпионаты орун алат. Анда Килиан баштаган Франция негизги фавориттердин бири.